Салам достор, Кыргыз таамдар каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн мен сиздерге эттен жасалган аябай даамдуу нандын рецептин көрсөтөм. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи камыр жууруп алышыбыз керек. Идишке иленген унду салып, ага туз, ачыткы, сахар салып унду аралаштырып алабыз. Жана ага комнатный температурада кефирди коюп, өсүмдүк май жана сливочный майды салып, баарын жакшылап аралаштырып, биз камыр жууруп баштайбыз. Камырды биз өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо болгон камыр жууруп алабыз. Мынакей камыр жууруп алдык. Эми 1 саатка ачытканга коюп коебуз. Биздин камыр ачыганга чейин эми начинкасын даярдап алабыз. Бизге керектелүүчү азыктардын баардыгын биз кубик кылып майдалап туурап алдык. Эми идишке май куюп, биринчи пиязды салып кууруп, анын үстүнө тууралган этти салып, аны дагы кууруп баштадык. Татымына жараша паприка менен куркуманы да коштум. Жана 1 чеснок майдалап туурап аны да коштум. Бардыгын орто отто кууруйбуз. Жана 1 чай кашык томат пастасын татымына жараша туз кошобуз. Жана 1 болгар перецин да майдалап туурап кошуп, жана өзүңүздөргө жаккан зеленден кошсоңуздар болот. Менде бул жерде көк пияз жана кинза. Мына эми биз камырды жайганга киришебиз. Камырыбыз да даяр. Мен камырды 4кө бөлдүм. 4кө бөлүп, бардыгын толуктоп коюп коебуз. Эми биз начинканы дагы 4кө бөлүп алабыз. Мына эми камырды кол менен жайып баштадык. Эми начинканы салып, үстүнө сыр дагы салып, сыр бардык түрү боло берет. Эгерде сыр жок болсо, аны кошпой деле койсоңуздар болот. Видеодон көрүп тургандай кылып түйүп баштайбыз. Тоголоктоп, үстүнөн баскылап жаябыз. Эми вилканын жардамы менен өтө түбүнө кылбастан үстүн гана сайып чыгышыбыз керек. Мынакей биз калган камырларды дагы ушундай жол менен жайып түйүп, менде 4 штук чыкты. Эми жумуртканын сарысы менен үстүнөн шыбап, калоочулар болсо сейдина, калоочулар болсо кунжут сээп чыксаңыздар болот. Эми биз духовкада 180 градуста 30 же 35 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин дагы нандарыбыз даяр. Аябай өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу болду. Бышкандан кийин кааласаңыздар сары май менен, кааласаңыздар сливочный масло менен үстүнөн шыбап койсоңуздар болот. Мынакей ичи дагы аябай аппетиттүү болду. Достор, эгерде рецептим жакса, анда сиздер дагы үйүңүздөрдө жасап көрүңүздөр. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Лайк басып, өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар.